Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалардын катталуучулары, туугандар амансыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Бул ковриктер көрүп атасыздарбы? Москвада азыр хит болуп атат. Ева ковриктери. Замир аке өзү жасап кыргыздарга бир пайдалуу болсун. Базарларда китайскилерин сатып атат, сапатсыз болуп атат. Мына өзүбүз жасадык деп элге бир көргөзчү, мендан бир элге чыгарайын, көргөзөйүн, бир пайдам тийсин деп чакырды эле туугандар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Колду бериң. Сизби? Жакшыбы? Бул ковриктер кандай ковриктер? Бир толук обзор кылайлык элге түшүнүктүү болуш керек. Элге түшүндүрмө берип кетели бир аз коврик боюнча. Бул ковриктер Ева материалдан жасалат. Азыркы учурда Ева коврик деген ушул ковриктер болот. Биздин өзгөчө немелери китайский материалдан эмес, российский Ева материалдан жасайбыз. Буну Краснодар жакта производить этет, заводу бар. Ошол жерден прямой поставщиктер менен материалды алып, ошолор менен иштешебиз. Буйрутма менен бардык машинанын түрлөрүнө жасап беребиз. Азыркы эң главный ошого основной биздин клиенттерибиз таксисттер болду. Таксисттерге эң удобный, анан кандай десем, баягы эң керектүү азыркы неме поликтер болуп атат да. Бунун өзгөчөлүктөрү обычный поликке караганда бул баягындай суу, кир, лайдан сактайт да. Мисалы үчүн могу арка жагына 300-400 граммга чейин сууну блокирует этет ар бир тешикчелерчи. Бул жөн эле тешикче эмес. Бул тешикчеге мисалы үчүн обычный поликке суу куюлса, лужа болот да, ары бери суу ага берет да. Мисалы чыгарып атканда салонго куюлуп кетет. Буда мисалы үчүн 100-200 грамм мисалы үчүн сууну мондой куя турган болсок, допустим, да, сууну куя турган болсок, монтип жерге агып кетпейт да. Буну үчүн азыр таксисттердин эң проблемасы ар экинчи кар жааган сайын, экинчи клиент сайын кагып, силкип жанагындай иштер болот да. Ошого буга мисалы үчүн 300 грамм деген бул 7, 8, 10, 15 клиентке чейин, клиенттен кийин мисалы үчүн баягы бутундагы карлар эрип, суу болуп топтолуп калса, мондой болуп, ар бир тешикчелер сууну блокирует этип коет. О чыгарып атканда мондой куюлуп кетпейт да. Буну качан монтип какмайынча суу чыкпайт да. Жакшы. Анан кийин бунун кышта эле пайдаланган эмес, буну жазда дагы аябай сонун. Мисалы үчүн бутун астындагы чаң, кирлер, могу четтер ичине тешикчелерге топтолуп калат. Анан кийин ошо ар бир жума сайын бир тазалап кагып кое берет да. Анан кийин бунун эң жакшы жери буга көбүнчө тряпка колдонулбайт, сүртүп, особо уход керек эмес да. Буну аласың мындай, орусча айтканда стряхивать этип, кагып коюп туруп эле кайра салып кое бересиңер да. Ошондой. Анан кийин биз азыр көбүнчө клиенттерибиз кыргыздар болгонуна байланыштуу биз азыр сапатка иштеп атабыз. Эми буюрса будан кийин деле ошо сапат жагына өтө маани берип карайбыз. Себеби дегенде могу четиндеги стропалар, мындай качественный материалдар менен жасайбыз. Жиптери баягындай ХБ жип менен эмес, шелковый жиптер менен стандарт болот, ошондой менен тигебиз. Ошо мойкада жууганда могулору сөгүлүп кетпейт да. Элге түшүнүктүү болсун. Могу мисалы Kia Rio'нун, Skodanын бир оптум комплеги баягы эми Южный портто канча турат? Сизде канча турат? Ошондо бир түшүнүктүү кылайлыкчы. Южный портто мисалы үчүн биз азыр любой эле мисалы үчүн Матизден баштап Toyota Camry'ге чейин биздики седан машиналарга 2,5 миңден. Четинде борту барларчы. Бул российский Ева материалдан. Китайский материал биз колдонбойбуз. Ал жерде Южный портто мисалы үчүн көбүнчөсү баягы мондой караса билинет, но бизде мондо бетинде лага жок, краскаланган эмес да бул. Бул материалдын өзүнө ошого баягындай боек берилип, ушундай жасалган материал болот. Беркилери болсо бир аз будан катуураак болот. Бул биздики мындай бир аз жумшагыраак, эластичный болот ага карагандачы. Анан калыңдыгы, мындай немеси сапаты жагынан булар жакшы. Мисалы үчүн алар 2,5 болсо, биздики да 2,5 и эси ошондой китайскийден керек боло турган болсо, көп количествону ала турган болсо, олорду биз 1,5 миңден жасап бере алабыз да, мисалы үчүнчү. Бизде ошо өзгөчөлүктөр. Если российский Евадан болсо, 3 миңден кем сатылбайт. Эмеде Кожуховскийдечи. Сиздики российский куда калса? Меники куда калса 2,5 миң. Ооба. Оптум. Себеби дегенде мен буга даже мен гарантия берем, печканы жакканда жыт чыкпайт, анан кийин могу материал кичинерип кетпейт. Бут жакка абдув үйлөгөндө ысыкта белки китайский материалдар бир аз кичинерип кетет да. Бул андай болбойт. Ол жагынан мен гарантия берем 1 жылга. Бул жыты жок. Могу помещениянын ичинде жыт билбейт. Эгер могу четинде мындай баягысы жолу канча турат, мисалы мондой тегиз элеси? Без борттор бизде 2 миңден, любой седан машиналарга. 2 миңден. Skoda, Kia Rio, Polo бардык таксидеги бардык машиналарга 2 миңден без борт, борту менен 2,5 миң.
Багажы менен кошкондочу? Багажы менен кошкондо уже мисалы үчүн Камрилерге деле 2,5 миң болуп калат багаждын өзү. Себеби дегенде салонго канча материал кетсе, багажга да ошончо материал кетет. Эсе салон менен багажды бир жасай турган болсо, бир аз уступка жасап беребиз, скидка кылып арзандатып. Эсе Московардан келди десек. Анан берке соляристерге бир аз арзаныраак болот багаждарычы. Канчадан болот? Соляристерге где-то 2 миңден болуп калат багаждар. Анын дагы багажга неметкен жери Эва коврикте мисалы үчүн сунуштайт элем койгонго. Себеби дегенде багажга ар кандай мисалы үчүн краска, суюктуктар же май, сай бирдемке коюлуп калса, төгүлүп калса берки ворсу көбүнүн багаждары дак болуп калат. Буда мисалы үчүн алып туруп смело жууп, кайра салып коюп берет, берки машина таза тура берет да. Анан буну колдонгонго да удобный. Мисалы үчүн алып салганга, мисалы үчүн ичине суу төгүлүп калса багажга деле алып салып туруп, кагат да кайра салып кое берет да. Алып чыгарып аткан учурда суу салып кетпейт. Өтө жакшы. Бизди уже таксидегилер уже түшүндү уже машина мингендердин кыялындагы ковриктерди чын айткандачы. Анан минивендерге, автобус, трактор, любой нерсе, самолет, вертолет, любойну жасайбыз дейт го. Ошо азыр анан кийин неме, жаңы квартира алгандар, үй алгандар, мисалы үчүн эшиктин прихожкаларына, ванна туалеттер бар го, ошолорго да салат. Сөйдөнгөндө олорго да мисалы суу колдонулган жерлерден тамчы агат, суу агат, кирген жерлерге дагы мисалы үчүн размерлерин айтып келип жасатып кетип атышат. Анан дагы буну стиралканын асты бар го, стиральный машина бар. Ошо вибрация менен иштейт, билесиңерби? Буну да коюп койсо, мисалы үчүн ол мындай бир этпейт да, жөн эле кафель же полдо турат да. Модо ошо бесшумно иштеп калат. Ошо эсин эменин астына коюп кое турган болсочу, стиралканын астына да коюп коюшат, түшүнүчү? Мисалы, оптум түрдө бир парктар ала турган болсо, бир 50, 100 Киариого, Полого деген болсо, канчадан болуп калат тыйыны? Оптумго 10дон 5тен өйдө заказ болсо, бир аз скидкасы менен жасап берет. Сүйлөшөсүңөр аны. Анан кийин азыр биздин көп туугандар, кыргыз туугандар жанагы Wildberries, Озон менен көп иштешип атат да, мисалы үчүн. Ушунда прямой Москвадагы производительдер таппай жүргөн болсо, любой количествода жасап бере алабыз келишим баа менен, ого отдельно сүйлөшөбүз. Мисалы үчүнчү, Wildberriesке коет элем, машинанын мисалы үчүн определенный маркалар менен иштешкендер бар да, мисалы үчүн ошондой биздин азыркы учурда немелерибиз бар, клиенттерибиз бар да. Wildberriesке коюп, мисалы үчүн бизден 10дон 20дан, жумасына 30-40тан саткандар бар, ошолор заказ кылышат, биз ошолордун заказына, марка машинасына карап тигип беребиз, олар алып барып складына коюп сатып атышат да, интернет магазиндердечи. Любой марканын марка жасайбыз, Кудай кааласа. Анан кийин кээ бирки машиналар бар болот, правый рульдардычы. Ошолордун электрондун лекаласы жок, эсе келсе мындай неме менен, заказ менен да жасап беребиз, индивидуальный размерин алып. Адрести айтып коелу. Адрес метро Бибирево, Плещеево, владение 14А. Номерлерин коюп койдук, Кудай кааласа, чалып байланышып, заранее айтып коюш керек да. Туурабы? Заранее айтып заказ кылып койсо, биз даярдап коебуз, келет, машинасына салып беребиз, кете беришет. Мисалы, мен оюмда мындай эле башкачараак кылайын дедим эле деп келсе болобу? Любой, мисалы үчүн өзгөчөрөөк кылайын десе, мисалы үчүн аларга да жасап беребиз. Мисалы үчүн мага кызыл материалдан чети кара болсун десе, ошо четтерин мисалы үчүн баягы ичинде салондун ичиндеги обшивкаларына карап, мисалы үчүн кээ бирлер серый, фиолетовый кылып бер дейт, көк кызыл кылып бер дейт, ошонун любой түрүн жасап бере беребиз. Анан кийин могу расцветкалар дагы мисалы үчүн кандай түс болсо ошонун баардыгы бизде бар. Мисалы үчүн кара, кызыл, жашыл, көк, сары любой цветте жасап бере беребиз. Анан кийин таксисттерге в основном сунуштайт элем, могу серый цветтердичи. Мо серый цветти алышса, коюшса немеде почти тряпка колдонулбайт бул цветкечи. Себебинде азыр баягы муздарды эритиш үчүн баягы туз реагентти себип атат. Кара цветтерге мисалы үчүн баягындай реагент суу түшүп калса, мисалы үчүн буну какканы, кургагандан бир аз бозоруп калат да. Буда бозорбойт. Билинбейт да. Билинбейт, тряпка колдонулбай иштете беришет да. Жакшы. Буну алат, кагып коет, кайра салып коет машинасынча, буга особо мындай арчып тазалап жууганын кереги жок. Өзүбүздүн кыргыз жерлештер ачыптыр. Бири-бирибизге поддержка беребиз, башка жактан деле алабыз да, сапаттуу экен мына айтып атат. Могу резинка жытылганын мен сезбей элем да, чын айтканда. Жакшы экен. Анан кийин немелер жанакындай водительдерге баягы газ тормоздун астына мындай подпятниктер да коюп беребиз. Кааласа темир, кааласа резиновый. Анан кийин көбүнө мен могу резиновыйны сунуштайм да. Себеби дегенде могулар бир аз баягында бутка неудобныйраак болот, но сыйгалагыраак болот да. Могулар неме болот, могу
резинка сыйгаланбайт мындай жакшы болот. Сапаттуу неме подпятниктердин резиновыйлары жакшы болот да. Мисалы үчүн башка жерден алса деле резинасын андан жакшы да. Кээ биркилер бар, неме бизде мондой шильдиктерди да коюп беребиз. Мисалы үчүн Kia, Hyundai дегендерге четтерине бул дагы отдельно төлөм менен болот да. Мисалы үчүн буларда качественный темирден болот, пластмасса эмес. Бул шильдиктерчи ушундай шильдиктерди катырып беребиз. Мисалы үчүн бирөө досуна белекке көбүнчө буну баягындай бири-бирине подарок жасайт го. Мисалы үчүн досум машина алды эле, Kia Optima алды же Mercedes же BMW алды десе, прям оригинал Матис любойнуку бар. Ошолорду мисалы үчүн шилдиктерин коюп оригинал кылып беребиз. Мындай белекке берсе да болот да. Москвада биринчи жолу чын айтсам, YouTube'да мен көрүп едим мындай жасап наркы кылгандарчы. Алла разы болсун, ишке ийгилик. Туугандар чалып байланышып, өзүңүздөр каалагандай размерде, кире бериштерге дагы заказ берсе, үйдүн алдына дагы Кыргызстанда да жаңы үй бүтүргөндөр, мисалы үчүн баягы 3-4 эшик болот го, баягы сыртта входной бар, кухнясына кирген отдельно, банясына кирген жери отдельно, чоң үйүнө кирген жери отдельно, ошолорго да размерлери менен жасатып Кыргызстандарына жөнөтүп атышат да. Мисалы үчүн ошондой заказдар да бар да. Ошондой заказдар, любой заказ ала беребиз. Эва материалдан эмнеге керек болсо биз жасап бере беребиз. Размерлерин айтса эле биз ошого карап кесип, кыркып, четтерин мондой стропалар бар, ошо айландырып, сонун коздоп тегип беребиз да. Ошо чалып байланышып тургандар заказ берелген. Сапатка өтөлүк, сапатка. Анан кийин мисалы үчүн кандай түрлөрү бар десе, бизден баягындай Instagram баракчабыз бар, ошол жерден да белгилеп койгон могу жерге. Ошол жерге белгилеп коебуз, ошол жерден көрүп, ошого карап дел кандай болсо боло берет. Номерлерге чалып ооба. Эгер жардамалар болуп калса, мөдөлдөгү номерлерге кайрыласыңар туугандар. Алла разы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Көрүшкөнчө.